митинг за честные выборы, за будущее, за власть без криминала, против ЭПГ и за будущее нашей страны. Ушунчалык менден коркуп, миллиондогон армия, тролль боттурду нанимать этип менен саллашып атасыңар соц тармактардачы. Бой метр, канча 1,5 метрден кичине чоңураак болуш керек мен. Ошо коркконуңар мен экенмин да. Я думаю, что сейчас не будет. Урматтуу туугандар, бул жерде жалаң жаштар чогулуп, азыр мен көргөзөм. Можешь показать, сколько там? Туда. Это мирный митинг за честные выборы, за то, чтобы криминал не приходил во власть, за то, что не все боятся Камчик Кульбаева, в конце концов. Мы должны жить в нормальном государстве. Бүгүн бандиттерден, ОПГден коркуп, эртең кандай келечек болот деп ойлонгон жаштарыбыз, ойлонгон жарандарыбыз, региондордо мына Кызыл Кыя Баткенден келген туугандарыбыз, Сокулуктан келген, Нарындан келген тарапташтар келип учурашып атышат. Биякта жанында турган Токмоктон келген балдар келип, биз балдарыбыздын келечеги криминалсыз болсун деп, биз таза шайлоо өткөрүш керекпиз. Биздин жашообуз толугу менен биздин келечек биздин колунда деп чогулуп атабыз. Урматтуу туугандар, мен түшүнөм. Ар кандай ситуациялар болуп атат, ар кандай сөздөр мен Фейсбукка да өз баракчама чыгып айтып жатамын. Менин коллегаларым кайдагы мындай мен түшүнүп атам, нервничать атыптыр, бирок деген азыр чогулуп мен ойлойм президенттен звонокту күтпөй, эскиче келечегин ойлонгон коллегаларым азыр деген өзү ойлонуш керек. Кол коюп өкмөттү жанагы биз отуруп сүйлөшүп атып, коалицияны түзүүгө барды, ошол коалицияны иштетиш үчүн бүгүнкү күндө парламент кол коюп бериш керек. Жакшынбай, Коркутов, Садыр Жапаровдун тарапташтарынан криминалга таянып алышып, Матраимовдордун